Men Mamatoz Damir Dushalevich, İmanur fraksiyasının 4. deputatımın. Былтыр шайланганбыз, фракциянын орун басары. Буга чейин банк системасын иштеген, андан кийин 9 жыл айыл өкмөт башчы болуп иштедим. Депутат болдук. Эми Кудай буйруп мандат тийген экен, эми ушу элдин ишеничин актайбызды. Анан өзү ата тегим ушул Майылсууда, чоң аталардын Майылсууда жашаган. Анан туугандарыбыз баары жеңиште. Анан атам ушул ишине байланыштуу кызматта болуп, Шамалсайда, достукта, ынтымакта иштеп, ошол жакта жашап калганбыз. Былтыр ушу шайлоодо эл жакшы добуш берип, анан ушу элдин ишеничине кирип, ишти баштадык. Бир жылда бир топ долбоорлорду жаздык. Элдин кайрылуулардын ишеничтерин аткарууга бел байлап, ишти баштадык. Бүгүн дагы Майылсуу шаарына туугандарын көрүп, анан ушундай кырдаал болуп калды, жагдай болуп калды. Анан чекеде карап туруш кыйын. Келип алып акыбалды сурап, жеринде көрүп, тиги водозаборго чыгып көрдүк. Андан сырткы мектептерге, бала бакчаларга, спорт залдарга кирип көрдүк. Бир топ андай эми айтсак, жанагы чыгымдар көп экен. Сот объектилерде, турак жайларда, анан эми ошону баарын өкмөт эсептеп чыгып, баарын тактап, эмче эсептейт, эми баарын тактап бүткөндөн кийин биз дагы ушу сен аманаттын суранышыңарды жеткирип, Кудай буйруса өкмөткө жеткирип, жогорку трибунада айттык. Колдон келишинче күч аракет жасайбыз. Ушундай кырдаалда элдер көп эле ата племе менен отуруп калышты, обозревательдер мененчи. Эми баягы айла жок. Көбүнүн үйүндө жаш балдар бар, неберелери бар. Бир үйдө бир комнатанын ысыта отурган элдер бар. Ошондо деле жатаканасын наркы 2 комната, 3 комнатка сайганда деле тугуп кетип калат. Ушуну дагы ушу какой-то промежуток, күнөөлүү эмес да, турабы адамдар. Перерасчет кылып берсин. Перерасчет кылып, карап, ошо 77 тыйын менен төлөсүн элдер. Потому что вынужден болушту. Лимит жок болсун. Алып койсун. Токтоп коюңузчу, кечиресиз. Азыр, например, айтып атат го. Өзү 700 киловатт бар да, лимитчи. 700 киловаттан азыр ар бир үйдө ашып кеткен да. Мурун болсо ашпаган. Ошону азыркы могу ЧС учурундагыны, как обычно, 1100 киловатт болсо деле ошо 700дүн ичинде ашып төлөнбөсүн. Талай Өмүкевич, кечээ биз 29 январда Майылсуу шаарына барып келдик да. Эл менен жолугушуп, сууктун кесепетинен өзүңүз билесиз, бир топ чыгымдар болду да. Анан сот объекттерди текшердик. Эл менен жолугуштук. Элдин суранычы. Ушул сууктун кесепетинен жылуулук өчтү да. Суу жок. Анан жарандар жылуулук жок. Печка, плиталарды кошуп, иштетип, аягында эмне болду? Аягында 700 киловаттан өтүп кетти. 77 тыйындан эмес, 2 сом 16 тыйындан айланып калды. Эми туура бул Кудайдын берген сыноосу да, анан элдин күнөөсү жок да. Ал жерде ЧС кирип атса, айла жок лимиттен өтүп кетип атса, мына элдер нараазычылыктарын билдирди да, ушуну кантип чечип бересиңер? Мына 500 сом төлөй турган төлөмгө 2.000-2.500 төлөдүк дейт. Ошону кандай кылып чечип бересиңер? Же февраль айына жеңилдик кылып бересиңер? Жооп берип коюңузчу ошого. Биринчиден биз аяка жеңилдик берген, ошол суук мезгилинде бирден бир жеңилдиги аяктын такыр светин өчүргөн жокпуз. Соцсеттерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, элдер бизге энергетиктерге ыраазычылыгын билгизди. Бул биринчи жеңилдигибиз. Экинчи жеңилдигибиз бул эми биздин эгерде энергетиктердин күнөөсү менен кетсе, анда биз жоопкерчиликке барат элек да мына. Бул водоканалдын жоопкерчилиги болуп калды. Анан эми азыр мен муну мындай жеңилдик беребиз дегенден алысмын. Биз анализдеп көрөлү, канча киловатт, ошо 700 киловаттан өйдө
колдонулду. Сиз туура айтып атасыз, ал жерде бүт баары тең этаж үйлөр болчу. Алар туура эле 700 киловаттка чейин колдончу да, анткени свет, холодильник эле колдончу да. Анан жана жылуулук өчкөндө жана печкаларын сайып, ошону менен көбөйүп кетти да. Муну убакыт берсеңиз биз караштырып көрөлү да, азыр жооп бергенде даяр эмесмин да. Талай Омикевич, сизге чоң рахмат. Мына биз энергетикалык кризиске кирген жокпуз. Кудай буюрса кыштан аман-эсен чыгайлы. Сиздин да бул жерде чоң мээнетиңиз бар. Биз баалайбыз. Ушул жарандардын кайрылуусун эске алып коюңузчу, эске алып коюңуз. Ушул аманатты министрге жеткирип коюңуз деп бизге тапшырма кайрылуу жасады да элдерчи. Эске алып койсоңуз, мүмкүн болсо чечип берсеңиз аябай жакшы болот. Рахмат.